Урматтуу замандаштар, азыр сиздер журналист Акылбек Атабаевдин «Кемпирдин каргышы» аттуу аңгемесин Кыргыз Республикасынын эл артисти Турганбүбү Бообекованын көркөм окуусунда угасыздар. Алло, апа, кандайсыз? Мен угулуп жатабы үнүм? Ооба кызым, кудум жанымда тургандай тунук угулуп жатат. Кандайсың чырагым? Качан келесиң? Аябай сүйүнүп кетпедим үнүңдү угуп. Апа, сизди аябай сагындым. Бүгүн түшүмө дагы кирипсиз. Эсиңиздеби бүгүн кандай күн экенин? О, айланайын, жан кызым, кантип унутайын. Атаң экөөбүз баш кошкон күн да. Кызым, түшүңдү мага эмес сууга айткын. 9 токош бышырып, түшүңдү жакшылыкка жоруп, арбактарга курам багыштагын. Апа, мага бүгүн бала кездеги күндөрүм түшүмө кириптир. Ойгонуп кетсем өпкөм көп, ыйлап жатыптырмын. Айланайын жан кызым, силердин бала чаңар күнү бүгүнкүдөй менин эсимде. Ал кезде СССР ыдырап, сөгүлүп, жалпы журтка кыйынчылык түшүп, тамак аш тартыш болуп, талон менен бериле баштаган болчу. Биз деле эл арасында бирде өйдө, бирде ылдый болуп, эл көргөндү көрүп келаттык. Мен 18 жашка жаңы толгон кезим болчу. Атаңдын узун бойлуу, ак жуумал, токтоо жигит экенин жактырып тааныштым. Мени тез эле ыйык сезим арбап, алгачкы таза сүйүү жан дүйнөмдү багындырып, ээлеп алды. Апамдын каршы болгонуна да карабай, биз экөөбүз баш кошуп, өзүнчө үй бүлө болуп, түтүн булата баштадык. Эл сыяктуу биз дагы турмуштун кемесинде бирде оң, бирде сол жөөккө тебилип келаттык. Арадан айлар өтүп, жылга айланып, ар кандай күндөрдү башыбыздан кечире баштадык. Чокчулук жалпы элдин шайын кетирип, далай үй бүлөнү ажыратып, далайын арактын түбүнө чөктүрүп, тозутуп жок кылды. Бир кой, бир бөтөлкө аракка тең болуп, элдин калың катмары жакырчылыктын сазына бата баштаган. Бизде деле ойдогудай жай турмуш болгон жок. Атаң экөөбүздү кубандырган жарык шоола силердин бул дүйнөгө келишиңер болчу. Бирок жокчулук өз ордун ээлеп, үй бүлөнү чырчата каралай баштады. Сен төрөлгөндө биздин кубанычыбызда чек жок эле. Атаң жарыктык киши сени кайра көтөрүп, менин кызым деп кубанганы көз алдымда дагы эле турат. Биздин алдыбызга койгон далай жакшы максаттарыбыз бар болчу. Силердин жогорку окуу жайында окуганыңарды, билимдүү болуп, бир чоң ишканада иштегениңерди биз элестетип, далай кыялданчубуз. Турмуш деген турмуш экен кызым. Айла жок болду. Биздин бактылуу жашоону көрө албай, атаңды ажал биздин арабыздан жалмап кетти. Кара жер тойбойт экен. Жаш карысына карабай шума ажал ала берет турбайбы? 23 жашка толгон кезим болчу. Көзүмдүн жашын онтола кылып, кара жер кучактап ыйлап кала бердим. Кандай оор кез болду. Сары ооз балапандай үчөң, үч жерде чыркырап, мага жардам берер киши болгон жок. Жарыктык апам дагы о дүйнөгө сапар салган болчу. Сен кичинекей 5 ай кезиң. Эжекең 5 жашта, Айсылуу 2,5 жашта эле. Жамы журтта оокка таш тартыш болуп, мен үйдө отурсам, жегенге бир сындырым нан жок. Иштейин десем силерди караганга киши жок болуп, айлам кетти. Сыртка чыгып, жаш баладай өңгүрөп ыйлап, кайра үйгө кирип, силерди сооротом. Силердин апа нан дегениңерди угуп, сай сөөгүм сыздап ичимден төгүлөмүн. Турмуш кандай гана саптарды көргөзбөдү мага кызым. Ошентип, убакыт учкан куштай өтө берди. Мен мектепке ишке кирдим. Сен 1 жаштан өтүп, жаңы басып калган элең. Таң сүрө баштаганда мектепти жууп, тазалаганга кетип, кайра жүрөгүм алеп-жалеп болуп, үйгө шаша чуркап келем. Мен үйгө жеткенде үчөөң жем сураган балапандай болуп, терезеден мени күтүп турганыңарды көрүп, бир чети аман соо экениңерге жүрөгүмдү басып кубансам, бир чети бергенге ашым жок. Сай сөөгүм сыздап, арданып, көзүмдөн бурчактап жаш төгүлөт. Үнүм Кудайга жетсе дейм.
ойнотуп бизди жетеле орутпай бактың көпөлө калкалайт мээрим жамалым карызбыз сизге эселеп кайгымды тарттым теңселип карыздар ким бар менчелик жүк болгон күнүм эстесем жүрөгүм ооруй төйкөлүп аламды нурга бөлөйсүң ак көйнөк кийсең көйгөрүп аламда бир дана аялзат ажарлууң эмес сенчелик сулуу эмес апа сенчелик үмүттүн отун жандырган үй ичин майрам шаңгылган өмүргө бизди алып келген энелер үчүн жан бурман кайгымды тарттым теңселип карыздар ким бар менчелик жүк болгон күнүм эстесем жүрөгүм ооруй төйкөлүп аламды нурга бөлөйсүң ак көйнөк кийсең көйгөрүп аламда бир дана аялзат ажарлууң эмес сенчелик сулуу эмес апа сенчелик өмүрдө канчаң арман бар өзүң бар демек майрам бар бейиштеп сенин тааманың белгилеп айткан пайгамбар кайгымды тарттым теңселип карыздар ким бар менчелик жүк болгон күнүм эстесем жүрөгүм ооруй төйкөлүп аламды нурга бөлөйсүң ак көйнөк кийсең көйгөрүп аламда бир дана аялзат ажарлууң эмес сенчелик сулуу эмес апа сенчелик сулуу эмес эне сенчелик Этсе дейм. Кыздарың баладай болуп сыртка чыгып ойношпойт. Терезеге кадап койгон казыктай тизилип сенин келишиңди күтүшөт. Ордунан тургандан баштап терезедеги гүлдөрдү жерге алып коюп, ошол жерден жылбай сени күтүп, карааның көрүнгөндө гүлдөрдү ордуна тизип коюп, апалап сени көздөй чуркап чыгышат деп коңшу аял далай айтып таң калчу. Ошентип жашоо күндөн күнгө оор боло берди. Мектепте айлык акынын ордуна курттаган ун, ичимдикке арак бере баштады. Бирине тартсам бирине жетпейт. Жашаган үйдүн ижарасын төлөй албай шайым кетти. Өз өлтүрбөйт, жат жартпайт деп өз түркүнүмө көчүп кетүүнү чечтим. Кешинде 9 победин жасап, атаңардын арбагы ыраазы болсун деп Куран багыштап, эртеси өз түркүнүмө үчөөңдү жетелеп бет алдым. Атадан 6 болсо жан жалгыз деген сыңары 3 кызым менен бир тууган агамдын үйүнө барып, отун жыйчу кепесине кирип башкал кааладым. Агаңа барсаң жеңең, эжеңе барсаң жездең жат дегендей, очор бачыр болуп 3 балам менен батышып кете албадым.
Жепирейген жер тамда казан аяктын арасында бир жапыз сөөрүгө жайгашып күн кечире баштадык. Отум менен кирип, гүлү менен чыгып, жеңеме кызмат кыла баштадым. Силер жер кепеден баш баксаңар, Акемдин кыздары тигине жетимдер дагы чыгышты. Башыбызга бүткөн бала эле болду. Биздин үйдөн кеткиле деп жеңеме даттанышып, силерге күн кечирбес болду. Ичкеним ириң, жегеним желим болуп, ичимдеги арманымды бир өзүм, бир Кудай билчү болду. Далай сыздап уктабай, эмне үчүн, кайсы күнөөм үчүн деп Кудайга наалып, таңдатырчумун. Айлаганча таң атып, күн чыгат, күн батып, жымыраган жылдыздар менен ай чыгып, түн кирет. Турмуш такыр өзгөрбөй, коёндой окшош кайталанган күндөр күндөн күнгө оор боло берди. Тое жеген тамак аш турсун, арпа менен жүгөр аралашып тартылган загарынан нан тартыш боло баштады. Ушуга да шүгүр келтирип жүрдүм. Акем бир азга биз унчукпай, анан силерге катуу сөздөр менен катылып урушчу болду. Hökмөттөн силерге жетимдер үчүн деп чегилип берген пособиеси дагы жеңемдин чөнтөгүнөн чыкпай калды. Ошентсе дагы жеңемдин каш кабак ачылбай, жетимдериң тойбуду деп тили менен кууруй баштады. Биз күткөн кожогаттын маалы болгон жай да келди. Силерди Кудайга тапшырып, тоого барып кожогат терип, акчасын агам менен жеңем алып келип бере баштадым. Азыр ошол күндөрдү эстесем, сай сөөгүм сыздап, жүрөгүм ооруйт кызым. Агам менен жеңемди кечирдим. Ал кездеги жокчулук көп үй бүлөнүн, бир туугандардын ыркын кетирип жок кылды. Жокчулуктун айынан ушинтип бир туугандар урушуп, көңүл оорутуштук. Байкуш Акем кийин Россияга кетип, бүгүнкү күнгө чейин дайыны жок болду. Кайда болсо дагы аман болсунчу деп Кудайдан тилейм. Такыр эле жүрөгүмдөн чыгарып, унута албаган бир нерсе, базарга деп жыйналган алмадан сурабай, бир даанасын алып жегениң үчүн сени Акем аябай ооз мурдуңду канжалатып уруп, башы көзүңдү көгөртүп катуу сабаганы болду. Сени көрүп, каңырыгым түтөп, атамдын өлгөнү менен таянар тоом урап, жөлөнөр жүрөгүм жок болгону жаныма батып билинди. Сен байкуш бүрүшүп, көзүң ачылбай шишип, эми апам да урушат деп бурчта менин эски чапанымды жамынып, коркуп отурупсуң. Чапандассам эле колу башыңды калтырак басып калчылдап кирдиң. Олдо кызым ай, бир алма үчүнбү деп сени боорума кысып алып, аябай ыйладым. Сен деле эмне болуп кеткенин түшүнбөй, коркуп ыйладым. Ошол күнү үчөөңдү жетелеп алып, улуу тая жеңемдин үйүнө ботодой боздоп ыйлап бардым. Тайкемдин көзү өткөндөн бери тая жеңем жалгыз жашачу. Кайран тая жеңем мени сооротуп, жашсың, мындай жүрбөй күйөөгө чыккын, турмушуң уланып кетет, балдарың кичине кезинде билинбей очор-бочор болуп сиңип кетесиңер деп акылын айтты. Билбейм кызым, аргасыз болдумбу, айтор тая жеңем таап тааныштырган бир байкушка күйөөгө чыктым. Жүрөгүм кансырап, үчөөң 3 жака бөлүндүңөр. Эжеңди атаңдын туугандарына, Айсулууну тая жеңеме таштап, сени жетелеп, бир аракеште ээрчип барып отуруп калдым. Кызым. О бапа, ыйлабачы. Ал күндөр күнү бүгүнкүдөй менин деле эсимде турат. Сиздин бактыңызга барган жерден деле жыргал жашоо болгон жок. Ичкени арак, күндө уруш талаш, ызы чуу, сизди тепкилеп жатып өлтүрүп коебу деп мен да коркчумун. Ошентсе деле силер отурган бөлмөгө мен кирип отура алчу эмесмин. Кичинекей муздак бөлмөсүндө сиздин кышкы пальтоңуз коронуп, бир бурчта коркуп отурчумун. Кээде анын апасы кемпир киргенде көзүмдү жумуп уктамыш болуп калчумун.
Аларака тоюп келген кезде коркконумдан денелерим калчылдап, титиреп, үнүмдү чыгара албай ыйлачуумун. Бир жолу сизге болушуп, ыйлап чурукка барсам, бутундагы өтүгү менен тептеле 3 күн өпкөм куушурулуп демин албай жүрдүм. Мага ошол күндөн баштап таңдын атып, күндүн батышына чейин тозок күндөр өтө баштады. Кыш мезгилинде сиз жокто мени кемпир үйдөгү жеңил кийимчен эшикке кардын үстүнө отургузуп койчу. Баласы мени жек көрүп, дагы бир аз турсаң, анан ооруп өлөсүң дечү. Үшүсөм, шаты менен тамдын үстүнө чык, кайра түшсөң жылыйсың деп, шаты менен өдүлдый бастырчу. Мен коркконуман учуп кетемби деп колумдун үшүгөнүнө карабай калчылдап, шаты менен ары чыксам эми түш, түшсөм эми кайра чык деп азаптарга салчу. Бир күнү дагыраак ичип келип, үйдө ызычуу салып, апасына кол көтөрүп, идиш аякты сындыра баштаганда мен качып үйдөн чыктым. Канча жол басканымды билбейм. Чоң кара май жол жакка бет алып бара жаттым. Сайдан көтөрүлүп чыга бергенде так бет алдымда бир учу жерге тийип, топ-томолок болуп толгонай куюлган сымаптай көлкүлдөп туруптур. Утуру жакындаган сайын чачырап агып турган күмүштөй ак шооласы мени арбап, байлап жаткандай сезилди. Эмне оюма келгенин билбейм. Экөөбүз тиктешип нес болуп туруп калдык. Ай, кандайдыр бир энелик мээримин мага төккөнсүп, улам жакындай берди. Колумду сунсам эле айга колум тийчүдөй болуп, бир кадам шилтесем айга кирип кетчүдөй туруп калдым. Жан дүйнөм ырахатка батып, жүрөгүмдөгү коркуу сезим жоголуп, заматта бир башка ааламга киргендей боло түштүм. Апам экөөбүз кушка айланып, бактылуу жакка учуп кетсек деген бактылуу жер ушул айда экенин жан дүйнөм менен сездим. Санаам санга бөлүнүп, мен айга апамды таштап кирип кетсем, апам мени издеп сарсана болобу? Жетиги менен урушса, бычак сайып өлтүрүп коебу деп жан дүйнөм экиге бөлүндү. Аңгыча айылдан иттинин үргөнү кулуп, заматта ай жерден так үзүлүп, асманга көтөрүлүп чыгып кетти. Жан дүйнөм ырахаттанып, айды ээрчий бастым. Ал мага жол көрсөтүп, ээрчишип бараттык. Түн бир окум болуп калган экен. Бир кезде жалгыз жашаган кемпирдин үйүнө келип такалдым. Каалгасын калдыратсам, кемпир чыгып эшикти ачты. Мен айтарга сөз таппай ыйлап жибердим. Мен жөнүндө баарын билчүдөй болуп, үн катпай колумдан жетелеп үйгө кирди. Термостогу ысык чайын берип, курсагымды тойгузуп, "Кел кызым, бул жерге жата кой" деп, аппак шейшеп салынган түшүккө жаткырды. Мен ушул кемпирдин кызы болуп эле төрөлүп калсам, кандай жыргалып болмок. Жетай энем болсочу, апам экөөбүз ушул үйдө жашайт элек деп кыялданып жатып, уктап кетипмин. Эртең менен каалганын тарсылдатып кагылганын угуп, чочуп ойгонуп кеттим. "Коркпо, периштем, сени издеп келишти" деп кемпир үн катты. "Рапиеже" деген тааныш үн чыкканда, үстүмдөн кайнак суу куйгандай болуп, денем чыйрала түштү. Кишини жырткычтай жыталып из кууганын ошондо көрдүм. Сыртта мени күтүп туруптур. Үйгө келгенде качканым үчүн аябай тепки жедим. Ошол кезде сиз экөөбүз кушка айланып, ай учуп кетсекчи деп, аябай Кудайга жалындым. Үстүмдөгү кийимдерди чечип алып, дагы шатыга чыгарып түшүрө баштады. Шатыдан түшүп келе жатсам, бутум менен тептеле, шатыдан ылдый колум менен жер таяна кулап түштүм. Заматта колум шишип чыкты. Эки жагына шак-шак коюп таңып койду. Сиз келгенче бөлмөнүн бурчунан жылбай, кичине кара нанды кемирип олтурдум. Сиз келгенде эркиндикке чыккансып, сизди кучактап, аябай өңгүрөп ыйладым. Экөөбүз сыртка чыгып алып, кучакташып бир топко ыйлап турдук. Аракка тойгон неме, сен кызыңа болушасың деп сизди ур-токмо кала баштады. Ошондо сиз чечкиндүү кадамга барып, эми мен сени менен жашай албайм деп, таң эртең менен мени жетелеп, тажеңемдин үйүнө бет алдык. Менин бактылуулугумдун чеги жок эле. Ээрчишип таекемдин үйүнө бараттык.
Сиз кыйыла албай, аркаңызды улам кылчайып карап коесуз. А мен бизди кууп келчүдөй болуп шашып басып бара жаттым. Бир топ басып, чоң карамай жолго чыктык. Таякемдин үйүнө дагы канча жол экенин билбейм. Курсак ачты. Ачка калсам дагы талаада жашасак дагы ал үйдө экинчи көргүмгө жок эле. Жолдогу жолоочулардын тамак ичкен ашканасына келип, кызыма бир сындырым нан бергилечи деп сурадыңыз. Өмүрүмдө биринчи жолу жакшы адамдар бар экенин ошондо көрдүм. Бир апа мага бир бүтүн катып калган ак нан берди. Мен ак нанды биринчи жолу ошондо көрдүм. Эсиңиздеби, апа? Экөөбүз аябай сүйүнүп, катып калган нанды алып, агып жаткан муздак сууга малып жегенибиз. Даамы бүгүнкү күнгө чейин оозумда турат. Ооба кызым, бар эсимде. Мен силерди бир топ эле азапка салдым. Ал кезде жаш экенмин, заман дагы оор болчу. Жок Алтын апакем. Сиз бизди кыйынчылыктарга карабай өстүрүп, чечкиндүү кадамдарга барганыңыз үчүн мен аябай сыймыктанам. Сизди аябай сагындым. Билбейм, эмнегедир бүгүн балалык кезимди эстегим келип, өзүмчө эле сөз ушул нукка буруп кетти. Апа, андан көрө айтыңызчы, атам сизди кантип эркелечү эле? Атам жөнүндө такыр эле сөз кылбайсыз. Койчу кызым. Ал кезде эстегим да келбейт. Жүрөгүмдүн жарааты эми гана тыртык болуп бүтө баштады. Атаңды эстесем эле жүрөгүм ооруйт. Кызым, сен мени менен бирге жүрүп, эжелериңе караганда көп азап чектиң. Ооба апа. Кээде балалыгымды эстеп отуруп калсам, 1-2 саат ордумдан жылбай, кино көргөндөй болуп, ичине сүңгүп кирип кетем. Үйгө келген кишини дагы байкабай ойлонуп калам. Көргөн күнүм оор болгонуна ичимден эзилип, аябай ызаланам. Курдаштарым алтын балалыгым деп, классташтары менен окуучулук күндөрүн тамшануу менен эстегенде, мен башымдан өткөн оор күндөрдү айтсамбы, же мени туура эмес түшүнүп шылдыңдап күлүшүүбү деп унчукпай ичимде сыр сактап калам. Элге окшоп орто мектепти дагы бүтпөй калганыма аябай өкүндүм. Айылдан айылга, батирден батирге көчүп жүрүп, туугандардын кирин жууп, баласын багып, күн кечкирип иштей баштадым го. Алар же жыргатып акча төлөшпөйт. Берген анча-мынча тыйынын силерге жиберсем, сүйүнүп калчумун. 13 жашымдан жеңемдин ашканасында жалданып, ит-шаяк жууп, сайдан чакалап суу ташып жүрүп иштедим. Жеңем аз келгенсип кыздары дагы мени малайдай эле башкарып жумшай башташты. Үй жыйнап, кир жууш жана башка үйдүн түйшүгүн дагы мага артып коюшту. Менин ашканага байланган үмүтүм чоңойгондо топтолгон акчага үй алам деген кыялым эле. 15 жашка толгон кезим. Бир күнү жеңем өзүнчө эле ашканада жумуш бүт элек кезде сен бүгүн үйгө апаңа барып келгин деп үйгө жиберди. Жүрөгүм бир жамандыкты сезгенсип таң калдым. Кантип эле үйгө жиберип калды? Жемне апам ооруп калганбы деген ой кетти. Кайра үйгө барам деген ой мени бир чети кубандырып кетти. Үйгө келсем баары жай баракат экен. Сиз дагы сүйүнүп тосуп алдыңыз. Ошол күнү бир жыргап уктайын деп эртеле тамак ичип жатып алган болчумун. Эсиңиздеби, апа? Ооба кызым. Биз дагы сени аяп, светти өчүрүп тынч эс алсын деп отурган элек. Аңгыча машиналардын жарыгы келип, эркек аял жана бир топ жаш балдар чаап алчудай болуп короого кирип келишти. Айланайын, тынччылыкпы? Кимсиңер деп сыртка чыктым. Биз кызыңардын колун сурап келдик деп, аракка тойгон немелер бакылдап, шакылдай башташты. Айланайындар, кыздын колун күндүз сурап келишет. Чаап алчудай силер түндө келгениңер кандай деп айттым. Балдар машинеден арак шарап, дастырконун сүрө башташты. Жаш балдар сыртта калышып, калгандары ойбой мени жетелеп үйгө алып киришти. Тасманын жайып, алып келген арак шарактарын коюшуп, аракка кызып алган кара тору, узун бойлуу киши төш чөнтөгүнөн акча алып чыгып, менин алдыма коюп, шилекейин чачыратты. Эми жагдай ушундай. Бизде акемдин жалгыз уулу бар. Тоодо мал багышат. Акемдин көзү өтүп 40 эле чыга элек.
жамандыктын артын жакшылык бассын деп, жалгыз уулун үйлөндүрүш үчүн силерге келдик деп сөз баштады. Аңгыча жанында жер жаңгактай бөлтөк-сөлтөк болуп бөлүнгөн семиз аял: "Кызыңар ока ташка тың экен. Кыскасы силерде гүл бар, бизде ары бар. Гүлүңөрдү биздин үйгө тиіп коелу" деп шакылдап сөзүн улантты. "Эми жеңе, ушуларды сизге алып келдик. Кызыңарды бизге азыр эле кошуп бергиле, алып кетели" деди. "Уулуңар кызым менен сүйлөшкөнбү десем эле, сен аркы бөлмөдөн чыга келип айгай сала баштадың. Кара тору киши "Туу ата" деп кагынып силкинип ордунан турду. Жанакы жер жаңгактай бөлүнгөн семиз аял сырттагы балдарга кайрылып: "Уй балдар, ой булар адамкерчиликти билишпейт экен. Кирип кызды алып чыккыла да машинеге салгыла" деп буйрук берди. Арака тойгон букадай мойну жоон балдар "Бизде адамсыңбы, итсиңби" дебей жөөлөп үйгө келишти. Бирөөсү менин колумдан кармаганда жаным көзүмө көрүнүп, коркконуман үнүм чыкпай буулуп калды. 4 бала сенин буту колуңдан алып, чыркыратып барып машинеге салышты. Артыңдан машинеге чуркап барып мен да жеттим. Жанагы жер жаңгактай бөлөк салак болгон семиз аял мени көкүрөктөн ар түрттү эле, чалкамдан барып жерге куладым. Жер айланып көчүп, эч нерсе көзүмө көрүнбөй калды. Жер чапчып, кыйкырып ыйлаган бойдон кала бердим. Кызым колунда жок. Акчага оозун басат дегенсип, адам катары көрүшпөй кордогонуна аябай ызаланып, жарылып ыйладым. Таянар тоомурап, атаңдан ажырап, тул катын деген сөздүн маанисин ошондо жон теримден сездим. Өз перзентимди өзүм коргой албай, жырткычтарга талатып, сени алдырып койгонума ичим күйүп: жараткан, сенин көзүң сокур, мага окшогон ансыздарды кордотуп, кантип карап турасың деп наалыдым. Сени салган машине заматта көздөн кайын болуп, айылдан чыгып, жарыгы көрүнбөй калды. Апа, ал кезде мен кыйкырап машинеден чыгуунун аракетинде болдум. Бирок арака тойгон масакмактар каткырышып, кызгылыгын кылып жатат. Бир түнөгөндөн кийин эле жоргодой болуп кызмат кылып көнүп кетесиң. Баары эле ушинтип келишкен деп. Бири айтса, экинчиси көнгөндөн кийин алтыным, жаным деп каласың деп бакылдап баратышты. Мен улам колумду бошотуунун аракетинде болдум. Оозум кургап, шайым ооп, сүйлөй албай калдым. Үйгө жеткенде карасам, сөөк койгон боз уялы чечили элек экен. Тоокту көтөргөнсүп, колу бутумду бүктөп, үйгө көтөрүп киришти. Бетине май тамган мас жеңелер: "Уй кыз, эмне эле болосуң? Ай, баарыбыз эле ушинтип келгенбиз" деп ар кимиси ар жактан арада ысылдап жатышты. Улам башыма салган жоолугун алып салсам, кайра башка бирөөсү башыма жоолук салат. Баары шарчашты. Ооздорунун буруксуган арактын жытына көңүлүм айланып, аябай башым ооруп, менин да шайым кетти. Жанагы башында биздин үйгө барган жер жаңгактай бөлөк салак болгон аял келип: "Болду, оозуңду жап, шүгө тур, өпкөңдү үзүп коем" деп бир-эки нукуп чыкты. Андан бетер ызаланып, өңгүрөп ыйлап, тополоң сала баштадым. Бирөөсү балдарга бир нерсе деп шыбырап койгонбу? Аңгыча сырттан арака чыланган бир бала кирип келип: "Не болуп атасың элди сыйлабай? Азыр балдар менен сыртка алып чыгып, шермендеңди чыгарып койбойлубу?" деп жакталаштыра бетке чапты эле. Көзүмдөн от чагылып, кулагым тунжурап, ооздору кыбыраган эле элестери көрүнүп, эч нерсе укпай калдым. Бирөөсү бетиме муздак суу чачканда энтигип өзүмө келе түштүм. "Келе кой кызым, суудан ичкин" деп бирөөсү башымды көтөрүп суу уртатты. Жакшылап эсимде жыйсам, жерде жатыпмын. Жанагы сөөкүр мени чапканда жерге кулап түшүп, бир азга эстен тана түшкөн экем. "Болду эми. Атың ким, кызым? Сенин жеңең менен сүйлөшүп бүтүргөнбүз. Жаман жерге түшкөн жоксуң. Жалгыз бала, майлуу сүттүү жер. Колунда бар үй бүлө. Апаңа дагы чоң акча беришиптир. Кызым, элди бара кылбагын. Сөөктү жерге жашырганыбызга аз эле күн болду эле" деп бир кемпир жакшы сөз сүйлөй баштады. Апам келсин, өзү айтсын" деп жалдырап ыйлап жибердим. Кемпир мени аягансып: "Кызым, болду эми, көп ыйлабагын. Азыр апаңды бул жерге алдырамын" деди. Түн бир окумда жездем менен сиздин келгениңизди көрүп, кайрадан боздой баштадым. Апам менен жалгыз сүйлөшөм десем, кемпир баарын башка бөлмөгө алып чыгып кетти.
мен бул жерге калбайм. Бала кезден сиздин сызган сызыгыңыздан чыкпай келдим. Эми мени таштап кетсеңиз, мен өз жанымды өзүм кыямын деп кесе айттым. Сиз мени сооротуп, жеңемдин тааныштары экен, бак бир жерден көгөрөт, ойлонуп көр дегениңизде эле мени ушул чөөдөй болгон жырткычтарга таштап кетсеңиз, ак сүтүңүздү актабайм деген сөз оозума келди. Болбосо мен бүгүн өз өмүрүмдү кыямын. Бул менин акыркы сөзүм дедим. Айланайындар, кыз отурбаса кыйнабагыла, Кудайдан корккула деп ыйлап, мени жетелеп сыртты көздөй жөнөдүңүз. Таш түшкөн жери оор болот, кызды алып кетсең каргышка калат, кызыңдын келечегин ойлогун деп колунан аңгармаган кемпир эшиктин оозун тосуп босогого нанды койду. Мейли кызым, мейли, кызым бактысыз болсо болсун, бирок көз жашын көлдөтүп таштап кете албайм деп чечкиндүү басып барып, кемпирди түртүп босогодогу нанды аттап, мени жетелеп сыртка чыктыңыз. Жанатам мага мээримдүү болуп жаткан кемпир заматта мастен кемпирге айланып, башындагы жоолугун сыйрып салып, чачын жайып, айгай салып, каргап шилей баштады. Ак койдун этин таштап, бизди сыздатып, нандаттап чыкканың үчүн жакшылык көрбөгүн. Омин! Баксыз бол, омин деп бата көтөрдү. Андан кийинки каргыштары кулагыма кулбай, сырттагы арака тойгон балдардын омин, омин деген гана сөздөрү кулагыма жаңырып жатты. Биз алардан алыс узай баштадык. Оба кызым, сенин жүрөгүң түшүп, түнү менен ыйлаганыңды көрүп, аябай ызаландым. Бактысы болбосо дагы ыйлабай аман жүрсүн деп сени алып чыгып кеттим. Ошентип кийин кайра жеңемдин ашканасына ишке барсам, жеңем кагынып силкинип, бактыңа балта чаап, апаң алып кетип калыптыр. Сен эми ким алат? Жаманаттуу болдуң деп жээрий баштады. Сен бизге келгенде ким элең? Эми ким болуп калдың? Апаң экөөң эми адам болуп калдыңарбы? Жакшылыкты билбеген ит экенсиңер. Сен бизде иштегенден бери биздин бизнес артка кетти. Кара жолтой кыз турбайсыңбы? Биздин айылдагы айыл өкмөттүн байкесинин босогосун аттап чыгып кетип, бизди жер караттың деп адыраңдап, өздөрү алып берген анча-мынча эски кийимдерин үстүмө сыйрып алды. Атамдын бир тууганы акем жеңемдин оозун жабыштын ордуна биздин үйдөн чыгып кеткин деп акыркы сөзүн айтты. Кулагым тунчурап, жарылып ыйлап сыртка чыктым. Ызама чыдабай, мен чындап эле элдин каргышына калган турбаймынбы? Андан көрө өлгөнүм жакшы деп сайды көздөй бет алдым. Суу ташкындап, көбүгүн чачыратып, күркүрөп, буркан-шаркан түшүп агып турган кез экен. Так ушул жерде мени менен чогуу иштеген жеңемдин алыс туугандары болгон кыз акча уурдадың деп жеңем уртокма калганда ушул жерге келип боюн сууга таштап, 3 күндөн кийин жансыз сөөгү табылган эле. Эми мен күркүрөп, оп тартып турган суунун жээгинде турдум. Канча турганымды билбейм. Ыйлап атып көзүмдөн жаш чыкпай калыптыр. Кызым, сенин келечегиң алдыда деген кандайдыр бир үн кулагыма чак угулду. Эсимди жыйып, ойлогон оюмдан баш тартып, шаарга кетчү чоң карамай жолду карай бет алдым. Мурда биз иштеп кеткен эженин дареги боюнча шаарга барууну чечтим. Шаарга келип, эртеси гезиттеги жарыя боюнча жумуш издеп, филармонияга келдим. Айтылган дарек боюнча келсем, толтура жаштар турушуптур. Мен дагы кезек алып, артында туруп калдым. Менин кезегим келгенде келип, гезиттеги жарыя боюнча жумуш издеп келгенимди айттым. Кызым, сен адашып кирип калдың. Кадрлар бөлүмүнүн бөлмөсү башка жерде. Бул жер 2 жылдык вокал боюнча курска кабыл алуучу комиссия, деди отургандардын бири. Аңча жашы бир топко барып калган апа, кызым, кайдан келдиң деп суроо таштады. Билбейм,
энелик мээримди сагынып калганмынбы, же жашоонун азабын көп тарткангабы? Көзүмдөн чуурлуп жаш кетти. Ал жайымды билген соң, сен Алмаш Чойбекованын айылынан турбайсыңбы? Кана, ырдаганды билесиңби? Деп сурады. Ооба, мен козу багып тоодо жүргөн кезде ырдачумун, дедим. Кана, кайсырды ырдайсың? Ырдап көрчү, деп калды. Зал тым-тырс боло түштү. Мен Атай Огонбаевдин «Эсимде» деген ырын аткара баштадым. Көзүмдөн чыккан жаш бетимден ылдый ага баштады. Ырдап бүткөндө отургандардын бирөөсү «Браво!» деп кол чаба баштады. Калгандары да коштоп кол чабышты. Тоонун таза абасын жутуп, булактын башынан суу ичкен кыз турбайбы? Деп бирөөсү айтты. Ошентип мени филармониянын алдындагы 2 жылдык курска кабыл алышты. Жанак апа мени менен чогуу жашагын деп үйүнө алып кетти. Кечки мектепти сырттан кош окуп, андан кийин консерваторияга тапшырып, ийгиликтүү аяктадым. Мынайма, апа, дүйнө кыдырып, Америкадан Японияга чейин Кыргызстандын желегин бийик желбиретип, концерт коюп жүрөм. Кызым, сенин Япониядагы концертиңди интернеттен көрүп, башым, төбөм көккө жетти. Айылдагылар кечинде телевизордон кызыңды көрдүк, Японияда экен деп чуулдашып телефон чалышты. Кээ бир үйгө чейин келип, сүйүнчүлөп, куттуктап кетишти. Тентектин ишин теңирим оңдоптур деген сыңары кемпирдин каргышын теңирим оңдоп алкыш болуптур. Далай чыркыраган жаш кыздар каргыштан коркуп, өз бактысы үчүн күрөш албай отуруп калышты. Далай ата-энелер салтка такап балдарынын бактысына балта чабышты. Бактысыз жашоо келечеги жок үй бүлө. Бакыт бул жан дүйнөнүн ырахаты, кызым. Макул апа, эртең Токиодон Ташкентке, Ташкенттен Алматыга карай учам. Алматыдан небереңиз менен күйөө балаңыз тосуп алышат. Ак жалгасын, кызым. Сапарың байсалдуу болсун. Токиодогу 1814 орундуу Жаңы улуттук опера театрында ырдап бүткөн кезде көрүүчүлөр жалпы ордунан туруп кол чабышты. Дүйнө элдерин таң калтырган кайыптан бүткөн мукамдуу, таза үнү жараткандын берген касиети эле. Накта табигый сулуулукту камтыган, өңү жана кийген улуттук кийими түнкү айдын жарыгында кооз күлдөп, жаңы ачылган лотос гүлү сыяктуу өзүнүн нуру менен айлананы жарытып турду. Бул кол чабуулар ийгиликтин туу чокусунда жаралган овация эле. Kadırım bilim enenin, kadırlap sıylap gelemin. Ak süttü aktaş kıyım o, uşulur siske belegin, uşulur siske belegin. Yeneken benim baylığım, geçmeyin sosun kaygının. Al param sizge akçaluk, koluma değse aylığım, koluma değse aylığım.
Ömürдүн gülü solbosun, öpünüç gündür bolbosun. Özgeler kapa bolsa da apakem kapa bolbosun. Apamdı Kuday koldosun. Enekem menin baylığım, geçmeyin susun kaygının. Al param sizge akçaluk, koluma değse aylığım, koluma değse aylığım. Sağınıç gülün geçemin, siz için barın çiğemin. Müröktün suzun tabalsam, mapake sizge veremin. Eneken sizge veremin. Eneken benim baylığım, geçmeyin susun kaygının. Al param sizge akçaluk, koluma değse aylığım, koluma değse aylığım. Enekem benim baylığım, geçmeyin susun kaygının. Al param sizge akçaluk, koluma değse aylığım, koluma değse aylığım. Enekem benim baylığım. Сиздер журналист Акылбек Атабаевдин Кемпирдин каргышы аттуу аңгемесин Кыргыз Республикасынын эл артисти Турганбүбү Бообекованын көркөм окуусунда уктуңуздар. Режиссеру Бакыт Ашырахманов.